миллиард долларлар, bir 600-700 тонна алтын бияктан чыгып кеткен ушул күндө. Эгерде биз ошону көзөмөлгө катуу алып, ошол мезгилдерден баштап эле алданбай көзөмөлгө алганыбызда биз бүгүн ушунчалык 5 миллиардка жакын сырткы карызыбыз болуп, 1 миллиондон ашуун мигранттарыбыз башка өлкөлөргө тентип кетпей, өзүбүздүн өлкөдө иштегенге мүмкүнчүлүк алат эле. Күнтөр деп күрөшүп жүрүп, атамдан айрылдым, энемден айрылдым, уулумдан айрылдым. Эгерде мен күрөшпөй, мага деле баары бир деп жүрө берсем, şu atam деле балким bir 10 жыл 15 жыл жашайт беле деген үмүттөмүн. Энем деле bir 10-15 жыл жашайт беле деп. Энем жаш кетти. Атам макул 84кө чыгыптыр. Уулум кетип калды. Сыртта түрмөдө эмес, сыртта болсом ошого мотоцикл тептирбейт элем, өзүм көзөмөлгө алып турат элем деген баягы арманым көкүрөгүмдө калып калды да. Албетте бул менин жеке кызыкчылыгым үчүн болгон жок, жалпы элдин, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болду.